Бүгін 6 март 2025 жыл. Ошо гүлдейин деп ошо неме чыгарып калыптыр. Күнгөйбеттегилер уже 3-4 күндөн кийин гүлдөйт. Мына тугандар уже алма гүл ачканга аракет кылып калыптыр. Бадам гүлдөптүр. Башкаларда уже аракет башталыптыр. Бул жерде максат ушундай болгон. Күнгөй бетке атайын Шамал сайдын берки бетинде күнгөй жерге атайын тиккемиз, тамчылатып сугаруу менен сугарылат. Эң эрте бышар алмалар, багалма жана чаң алма. Булар буталбай калган менен өзү ала берсин алманы. Бутагын карасасын. Бул токой болуп кетиптир да. Буталып атыр. Ошо гүл ачканы калыптыр буларда. Булардын алмалардын жылкылары Уайын көрдүлөр. Алма жей албай калды акырында. Буну Шабалсайга алып барып сатыш керек да. Bunday алма бышкан мезгилде витамин элге керек болот да. Буну сатышты эле коюш керек да жолго. Бул такыр буталбаптыр, а? Алма буталган жок дейт. Алма өскөн болчу буталган. Этеги каякта жатат көптө бул алмалар. Тигилген бойдон буталган жок. О, этеңки суу ичкендердин карашы ушуга койгон. Канча жыл болуп калды буга? 4-5 жыл болуп калыптыр. Гилас менен тең келди беле? Андан кийин келди окшойт го. Тугандар, бул бакты тиккенде жана айтып кеткендей максат күнгөй бетке, таштуу жерге, ысык жерге эң эрте бышуучу сортту туура тандаганбыз. Негизи сорт туура тандалган жерине жарашачы. Бирок бакты көрүп турасыздар, эч кандай буталган эмес, кароосуз болгон. Суу кандай ичип атты? Жакшы ичип аттыбы? Тамчылап ичип атат да азырынча. Тамчылатып сугаруу менен. Бул жерде тамчылатып сугаруу менен болгондо бак өтө эрте бышат да бул жердечи. Быйыл буюрса мөмөсү жакшы экен. Жакшылап кыркып бутап кое турган болсо, бул бактан жакшы түшүм алса болот да.